Жашы 85-ке таяп калса да Батмене жаш келиндердей кыймылы тың. Таң эрте туруп кой эчки, козу улак топоздорду кородон чыгарып талага жаят. Кыймылдаганымдан эле болсо жатып калсам менен эле путу колум ооруйт да, мен теңдүүлөр кээ бири тура албайт ордунан. Азыркы жаштар эле тура албай атпайбы, өрмөлөп тутала эле. Кудайга миң калла шүгүр. Деңиз деңгээлинен 2381 метр бийиктиктеги катаал шартта жашаган тоолук эне 18 баланы ушул арчадан жасалган 2 бөлмөлүү үйдө эле төрөп чоңойтуптур. Бир эле убакта балдарын чоңойтуп тарбиялап, анан Араван колхозунда иштөөгө жетишкен. Аз уктап көп мээнеттенген апа уул кыздарын да өзүндөй турмушка тың тарбиялаган. 4кө окугандан анча ошо өзү менен өзү бири багып, бири неме кылып, ошентип үкөлөрүн ойнотуп, кайтып жакшына окууга барышып, мына жерде окуу билим алышып, балдарым ham жаман эмес эле. Кыздарым бардыгы орун жокту, эшик түртүп келген жок балам. Баатыр эненин шырдак-шырып килем соккон ууз өнөрү да бар. Кыздары тургай неберелерин күйөөгө узатканда септерин өз колу менен саймалап, улгайган эне эми чеберелерине шырдак-шырып жаткан маалы. Анан шырдакты эми ушу чирибим жаз болсо кыздардын баарына берип, неберелерге дагы урунабыз да, эмне кылабыз? Учурда эне эң кичүү уулу менен жашайт. Колундагы келини ак көңүл кайненесинин артыкчылыктарын айтып бүтө албаса, кыздарына берген мыкты тарбиясын күйөө балдары да макташат. Энем мурдагы эми эскиче мурдагы мезгилде туулгандыгына байланыштуу эми көбүнчө баягы умачаш, мурдагы жакшы кыргыздын улуттук тамактарын көп жасайт да. Беш бармак жасайт, кээде жаңыдан баягы малды союп. Бул аженебиз ушул 8 кызды тарбиялап өстүрдү. 8 өтөң ушул биринчи чыккан турмушунан эч кандай ушул тарбиясы жакшы үчүн эч кандай жакшы турмушта жашап атышатын да. Ажырашуу мындай жаман эмелер болгон жок. Бардыгы жакшы. Балал чакалы болушуп, бардыгы өздөрү менен өздөрү кыскасы. Көп бүлөлүү үйдө чоңойгондуктан Баатыр энелик көчтү анын кыз келиндери да улантууга даяр. Асты Баатыр эне болсо, арты 5тен бала көз жарган. Бакандайсыз. Кете жаткан 8 март майрамыбыз менен. Учурда Батмененин 8 кыз 5 уулунун көзү тирүү. Алардын ар бири өзүнчө чоң айыл, бала бакыралуу жашоодо орун очок тапкан. Кээ күндөрү уул кыздары, небере чебере баары чогулса саны 150ге жетет. Мынча даража жеткендиги үчүн ыраазыбыз апабызга. 13 биlen тарбиялап өстүрүп, бардыгыбызды үйлүү жайлуу өз небебизде тиричилигибизди кылып жатабыз. Мен 61ге чыксам дагы апам бар үчүн сыймыктанамын. Зинат Ибраимова, Бекзат Турдубеков, ЛТР, Ош облусу. Барым бар экен.